Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын уланта бермекчи. Кызматыңыздарда мен Айтурган Сатиева. Адаттагыдай эле бул психологдон кеңеш уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар кандай бир мыйзам бузуулар аркылуу же болбосо коомдогу терс көрүнүштөрдү жасоо менен жоопко тартылган адамдардын психологиясы, аларга кандай жардамдарды бериш керек, коомчулук кандай мамиле кылыш керек, аларды ошол нерсени кайталабоого жакындарынын салымы канчалык болот. Мына ушулар тууралуу кененирээк сүйлөшмөкчүбүз. Биздин жогорудагы темабыз боюнча, эгер сиздердин ой пикир суроолоруңуздар жаралып кала турган болсо, биздин WhatsApp, Telegram каналдарга жиберүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошондой эле биздин эфирде YouTube жана Facebook баракчабыздан Спутник Кыргызстан радиосу, Спутник Кыргызстан үн алгысы деген расмий баракчаларыбыз бар. Ошол жактан дагы эфирде көрүп, комментарий калтыруу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү бизди кызыктырган суроолорго жооп бериш үчүн студиябызга конокторубуз келип отурат. Тааныштыра кетейин. Психолог, пробация институтунун жетектөөчү адиси Нургүл Садыкбаева. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле ушул эле мекеменин экинчи жетектөөчү адиси психолог Тахмина Талгатова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бизде ушул элде мисалы жазасынын түрүнө карабай, же болбосо ошол адамдын ошол учурдагы бир социалдык же бир башка маселелерине карабай эле кандайдыр бир мыйзам бузган адамдарды коомчулук мындай катуу өгөйлөп тургандай да, чочулоо менен мамиле кылгандайчы. Сиздер ушуга кандай мындай бир мүнөздөмө берет элеңиздер? Чындыгында эле биздин коомдо ушундай нерсе барбы? Анан бул эмнеден улам? Элге жакшы маалымат жетпейби же эмнеден улам биздин эл ушул жазага тартылган адамдарга мындай бир коркуу, чочулоо менен бир алыстоо менен мамиле кылат? Негизи эле ушул өзү туурабы? Кимден баштасак? Абдан жакшы суроо болду. Чоң рахмат. Бул суроого мындайча жооп бергим келет. Ооба, коомдо мындай чочулоо бар. Албетте буга чейин да болуп келген жана боло берет деп ойлойм. Себеби ар кандай кылмышка барган адам, мисалы ар кандай жагдайдан барат да. Кээ бирлер кандай десек, чочуу эме случайно түшүп калышат, кокустан түшүп калышат. Кээ бирлер туура эмес жолдо кетип калышы мүмкүн, кээ бирлердин тарбиясынан кетип калышы мүмкүн. Анан эң биринчи эле уже мекемеде отурган адамды эмнегедир стигмага айланып калган, элдин оюнда болду бир жолу мекемеге түштү, болду өзгөрбөйт деген жаман ойлор менен эле ошол калыптанып кеткен да, ошол менен эле кете берет деп ойлойм. Бул ой туура эмес. Себеби ар бир адам оңолууга шансы бар. Жаңа оңолгонго да аракет кылат. Ошол себептен биздин пробация институту иштеп жатат. Иштегенине буюрса мынакей 2 жылдан жүзү болду. Пробация институту болуп көптөгөн адамдарды туура жолго салып, келгенге туура жолго салып жатабыз деп мындай басым жасап кете алышым мүмкүн. Толук айта алам. Себеби эң биринчи адам кылмышка барганда бул социалдык жактан жокчулуктан барат да. Жетишпестиктен, ар кандай үй бүлөлүк маселелерден, үй бүлөсүнүн түшүнбөстүгүнөн. Анан адам мекемеден чыкканда эң биринчи бул үй бүлөсү аны туура кабыл алыш керек. Кайра андан баш тартпастан колдоп, кандайдыр бир жакшы кеңештерин берип туруу. Ошондой эле биздин пробация институтунан дагы дайыма кеңештерди алышат. Юридикалык жактан, социалдык жактан, психологиялык жактан жардам көрсөтүп турабыз. Социалдык жактан жумушка кирүү боюнча, билим алуу боюнча, квалификациясын жогорулатуу боюнча, психологиялык жактан болсо адамдар менен иштешип, үй бүлөсүнө мамилени кандай кылыш керек, кандай жолдо жүргөндө өзгөрөт деп мындай мотивация бергенге аракет кылабыз да. Ошо. Нургүл Асановна, көбүнчө ошол адамдар өздөрү, сиздердин кардарлар өздөрү, клиенттер, пробация кардарлары өздөрү эмне деп айтышат? Кандай себептер менен ушул пробация институтунун кардары болуп калышат? Эми буга көптөгөн факторлор түрткү берет. Биринчиден социалдык факторлор десем болот. Социалдык, экономикалык азыр бакубатсыздык, окуу тарбия иштеринин жетишсиздиктери, массалык маалыматтардын
терс таасирлери, ички тышкы миграция дагы бул өздөрүнүн мындай немелерин көрсөтүп кете алат. Ошондой эле үй бүлөлүк факторлор, үй бүлө ичинде дагы дисфункционалдуу семьялар болгондугуна байланыштуу ошол эле балдардын же үй бүлөдөгү бир зордук зомбулуктарга учурашып же чыр-чатактар көп болсо, бирин бири түшүнбөстүктөр көп болбогондуктан ошонун да кесепеттери жана ошондой эле инсандын өзүнүн инсандык факторлору, өзүнүн психологиялык өзгөчөлүк мүнөздөрү дагы ошого таасирин тийгизет. Биологиялык факторлору, если кандайдыр бир психологический оорулары болсо же бир башкача бир оорулар сопутствовать этсе, ошолор дагы ар кандай кылмыштарга түрткү берүүгө, чөйрөлөрүнөн тоже түрткү берүүгө мүмкүн болот да ошолор. Ушул мисалы бир адам кылмыш жасап, анан ал пробация кардары болуп калды дейли, сиздер алардын жакындары менен да иштешесиздерби? Сөзсүз ата-энелер менен, если жаш өспүрүм укук бузуучулар болсо, бул комплекстүү түрдөгү иш алып барылат. Анда сөзсүз ата-энеси менен иш жүргүзүлөт. Чоң адамдардычы, чоң адамдардын жакындары болгондо, мисалы чоң адамдардын жакындары болсо, ошол үй бүлөлүк баалуулуктар барбы, ошол үй бүлөгө кандай привязанность бар, үй бүлөсү барбы, аялы барбы, ага бир мындай духовный жардам берип тура алабы, бала чакасы барбы, ал кишинин алдыга койгон максаты барбы, келечеги барбы, бул дагы ал киши үчүн маанилүү. Анын жашоо шартын оңоп кетүү, түзөп кетүү, кийинки келечегин максатын коюп оңолуп кетүүгө ошол дагы чоң түрткү берет. Конечно, ошон үчүн биз алардын үй бүлөсү менен да иштешкенге аракеттенебиз. Тахмина ушул жакындары көбүнчө кылмышкердин эмне деп айтышат? Башкача айтканда, элде мындай сөз бар да, мисалы жакын адамдары колдосо, кылмыш жасаган адам өзүн жектеп, өзүн баягы күнөөлүү сезип, жаман сезет, эгер жакындары колдосо, ошол абалдан бат чыгып кетет, кийин кайра кылмыш жасабай калат дегендейчи. Тескерисинче жакындары колдобой койсо, ал кайра эле кылмыш дүйнөсүнө тартыла бериши мүмкүн. Ушул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Жакындарынын колдоосу чындыгында ушунчалык маанилүүбү? Ооба, албетте жакындарынын колдоосу абдан маанилүү. Эң биринчи эле ошо кылмышкердин оңолуусунун себептеринин бири ошо жакындарынын колдоосу болуп эсептелет. Себеби жакындары канчалык деңгээлде аны колдоп, кайра алдыга умтулуп, бел катарына кошсо, анда адам өзгөргөнгө уже умтулат да, өзү эле мотивациясы болот адамдын оңолгонго. Эгерде антип эң жакын адамдар аны кабыл албаса, демек сөзсүз түрдө коом деле аны, чочун адамдар деле кабыл албайт да. Эң биринчиден ошо жакын адамдары түшүнүп, кабыл алып, ишенич артса, ал кылмышкер адам деле, мен ушу туугандарым мага ишенип атат, значит мен кандайдыр бир туура жолго түшөйүн деп, мындай өзүлөрү деле аң сезимдүү кадамдар таштап башташат да. Үй бүлөсү менен жакын болоюн, канча убактылары, мисалы, ар ким ар кайсы жылга соттолот, ар ким ар кандай үй бүлөдөн алыс болушат. Үй бүлөнүн, мисалы, баласы кандай чоңойгонун, балалык чактары кандай өтүп атканын, тили кантип чыкканын, биринчи кадам кантип таштаганын билбей деле калышат да. Ошонун баарын деген тиги кайра, мисалы, эме кылбай эле деп, жогото албай эле деп, кайра туугандары, жакын адамдары колдоо көрсөтсө, алар кайра ошо жакшы мотивация болот да алар үчүнчү. Эң биринчи кезекте ошо адам жакын адамдары туура кабыл алып, колдоо көрсөтүп туруш керек. Ушул жогоруда Нургүл Асановна дагы айтып кетти, баягы көбүнчө социалдык экономикалык себептерден улам кылмыш жасашат депчи. Анан социалдык экономикалык жактан көйгөйү бар үй бүлөлөрдө көбүн эсе баягы адамдардын мамилеси дагы бири бири менен начар болот да. Мисалы, балдарын түшүнбөгөн ата-энелер же болбосо күйөөсү менен аялынын мамилеси начар, бири бирин жакшы түшүнбөйт, колдобойт, керек болсо жакшы мындай баарлашып деле сүйлөшүшпөйт. Анан ушундай учурларда баягы сиздер менен иштешип аткан жакындары өздөрү дагы өздөрүнүн күнөөсүн сезип, менин дагы күнөөм бар экен деп ушундай бир ачыла алышабы, же алар баягы мындай дегеним,
психологдордун сиздердин жардамыңыздар менен ошол кылмышка чейин деле мурдатан келаткан үй бүлөлүк бир көйгөйлөрү сиздердин жардамыңыздар менен чечип ошол жерден мындай бир кайра жакындашып кайра мамилелерин куруп кете алышабы дегеним да. Ооба, кете алышат. Себеби биз менен сүйлөшкөндөн кийин өзлөрүн аябай мындай жеңилдеп калышат да, ошо жеңилдеп калдык деп мындай ыраазычылыктарын да билдиришет. Себеби деген ичиндеги болгон ой сезими, кандайдыр бир көйгөйлөрү бири-бирине айтылбай калган да, бири-бирине же болбосо айтылат, туура эмес түшүнүлгөн болот да. Ошол себептен биз менен сүйлөшүп, бири-бирин мындай туура укканга үйрөнгөндөн кийин уже жашоолору кичине жеңилдеп, уже бири-бирин түшүнүп, колдоп кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошо көп нерсе, көп көйгөйлөр ошо бири-бирин түшүнбөстүктөн келип чыгат. Андан кийин ошо бири-бирин же болбосо түшүнгүлөрү келбейт, ар ким өзүнүн эле кызыкчылыгын тарта берет, өзүнүн кызыкчылыгын айта беришет. Ошол себептен дагы ушундай проблемалар келип чыгат да, маселелер. Нурлиса Ановна, ошол пробация кардарлары өздөрүнүн психологиялык абалдарын кандай сүрөттөшөт сиздерге келгендечи мисалы? Конечно, алар өздөрүнүн жасаган кылмыштарынын көпчүлүктөрү мойнуна алышат. Бул мойнуна алган эле бул өзүнчө бир исцеление, бир оңолууга алып баруунун жолдору деп ойлойм. Өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, эмне үчүн ал кылмышка баргандыгын, эмне үчүн шарт болгондугун, эмне кандай жол менен барып калгандыгын, ошонусун баарысын тең биркеден ачылып отуруп, алар ичиндеги болгон өзүнүн сырларынын баарысын айтканга чейин барган учурлар болот. Ошондой учурда ал киши өзүнүн кылган ишине баа берип, өзүн өзү ой жүгүртүп, анан оңолууга уже биринчи кадамы таштады десе болот да, ушул ситуацияда. Андан кийин уже кийинки коррекционный иштер жүргүзүлө башташат да. Биринчи ушу биз кардардын анамнези, ошонун автобиографиясы жөнүндө кандай шарттарда өстү, кандай болду, ошо кылмыш ишине кандай мотивация түрткү берди, ошонун баарысын тең изилдеп билип, анысынын баарысын аныктап, андан кийин индивидуальный программа түзүлгөндөн кийин ошонун негизинде анан коррекционный иштерди алып барууга аракет кылабыз. Биз биле ушул пробация кардарлары баягы пробациялык мөөнөтү бүткөндөн кийин иш менен камсыз болууга дагы жардам бересиздер, ушундай бир социалдык маселелердин документациясын чечүүдө жардам бересиздер. Анан жеке менин оюмча, балким адашам, ушул учурдагы бул пробация кардарлары үчүн аябай оор өтөт болуш керек. Анткени баягы биз жана сөздүн башында айткандай коомчулук баягы кылмышкер катары кабыл алып, ошол эле тейлөөчү жайларда, ошол эле мисалы ишке алууда мындай бир ишенбестиктерди көрсөтүп, бул ушул пробация кардарлары ушул учурларындан мындай чочулашабы, коркушабы? Ал үчүн сиздер кандай мотивация бересиздер? Бизде атайлаган совет пробации деп айтылат. Өзүбүзчө ушундай совет коом бар. Ал акимчиликтин жетекчиликтин кол алдында өтүүчү, кварталына бир жолу өтүүчү ушундай иш чара. Ошол учурда биз ар бир кардалдын турган көйгөйлөрүн баягы советке көтөрүп чыгып, ошону аткарууга аракеттенебиз. Ал жерде комиссия уюшулган. Комиссиянын составында именно паспорт алып берүү боюнча, билим берүү багытында социалдык тармактагы жетекчиликтер, адистер келет дагы, ошолордун чогуу иш алып баруулар менен жардам берүүгө аракеттенишет социалдык кызматкерлерибиз. Тахмина ушундай учурда ушул кардарлар өздөрү эмнелерден чочулашат көбүрөөк? Элге аралашуудачы жалпы? Элге аралашууда алар көбүнчө адамдардын ишенбестигинен чочулап турушат. Бизге кайра ишенбейт, ишеним артпайт депчи. Андан кийин коомго кошулууда көбүнчө уялышат. Эме соттолгон адамбыз деп айткандан уялышат да. Себеби аны айткандан кийин уже элдердин уже ою башкага кетет да. Бул кайра эле урдайт окшойт, кайра эле зыян келтирет деп. Ошон үчүн дагы кээ бирлери мындай уялуу сезими болот да. Кардарлардынчы. Ошол себептен дагы көбүнчө жашырып, айтпай турат. Бизде мисалы коомдо стигмабыз бар калып калган.
А так эме бизде эле болгон адамдар. Албетте турмушта ар кандай жашоо болот, ар ким баягы өзүнүн эртеңин билбейт, жаңылып калышы мүмкүн да. Анан сиз айткандай ошол стигманы жоюу үчүн же болбосо биз коомчулук эмне кылышыбыз керек? Аларды туура кабыл алууну эл эмнеден башташ керек, эмнени жасаш керек? Эң биринчиден алар деген бир жардам сураганда баш тартпаш керек. Алардын деген башка адамдан жардам суроосу эле уже бул чоң эме да, кадам да алар үчүнчү. Себеби алар ар дайым жалгыз болуп калгандыктан бирөөдөн жардам сураганда эгер эл баш тартпай кайра жардам берсе, ал мындай ишеними артат элге болгон. Өзүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн ачык айтканга үйрөнүп башташат. Себеби эл деген аны сындабайт, анын артынан сүйлөбөйт, кайра жамандабайт. Ошого ишениш керек да. Ошон үчүн биздин пробация департаментинде көптөгөн иш-чаралар жүрөт. Ошо элге жеткирүү максатында ар кандай иш-чаралар уюштуруп турат. Ошо жогоруда коллегам айткандай эле пробация кеңешмеси өтүп турат. Ал жакта бүт мамлекеттин гос структуралардын катышуусунда жардам көрсөтүлөт аларга да. Жакшы. Ушул пробация кардарларынын арасында баягы жынысына карап же жаш курагына карап жаш балдарды кошпогондо кандайдыр бир психологиялык жалпы бир өзгөчөлүктөр байкалабы? Мисалы, аял кишилер биздин коомдо бир сиңип калган түшүнүк бар. Штамка келет деп коебуз, же аял кишилер коомго баатарлашып кетет деп коебуз. Же алар бардыгы эле ушундай бир мүнөздүү болуп калышабы? Мисалы, аялдар менен эркектер менен иштешүүдесиздерде бир айырмачылыктарды байкайсыздарбы? Айырмачылык деле жокпу? Аялдар, конечно, мындай эмоционалдуу керишет. Бат эмоцияга алдырып, бирок бат кайра жарашат. Алар менен беседа жүргүзүү өтө жеңил, алар бат ачылып беришет. Өздөрүнүн ички дүйнөлөрүн айтып, мындай бат ачылып, контактка жакшы келишет да. Эркек кишилерге убакыт керек. Убакыттан кийин, анан кийин барып, если алардын ишеничине киргенден кийин гана барып ачылып, анан кийин айтууга керек. Аял кишилер менен же аял болгонго алар көбүрөөк мындай бат ишеничке кирип, мындай бат иш алып кетүүгө жеңилирээк кишилер. Баары бир психологиялык өзгөчөлүктөр болуп турбайбы? Болот. Бул баягы бир эле пробация кардарлар эмес, негизги жашоодо деле ошондой го. Аял кишилер контактка батыраак барып, эмоциясын батыраак билдирип, эркектер мындай орусча айтканда сдержанный болушат. Сиздердин ушул иш күнүңүздөрдө мисалы кандай десем, бир пробация кардары канчалык деңгээлде психологдун жардамын алат? Мисалы, мөөнөтү бүткөнгө чейинби, же белгилүү эле бир убакытта иштеп, андан кийин ал кардарды баягы узатып коесуздарбы? Негизи бизде досудебная пробация, исполнительная пробация, анан постпенитенциарная пробация деп бөлүнөт. Анан досудебный пробацияда биз алдын ала сот алдындагы иш жүрүп аткан моментте биз психологиялык изилдөө жүргүзүп, ошого психологиялык заключенияларды жазабыз. Если кардар суранса, биз консультация беришибиз мүмкүн дагы бир сыйра. Бирок кайра көбүнчөсү исполнительный пробация деп коет. Ошол кардарлар менен мүмкүнчүлүк болсо айына бир иш алып барып турабыз. Если аябай талапты көбүрөөк талап кылынган кардарлар болсо, алар уже жумасына айына 2 жолу бизге келип консультация алып биз менен баарлашып турушат. Алар мөөнөтү бүткүчөктө биз аларды психологический сопровождение кылып, алар менен иштешебиз. Көбүнесе ушундай оор деп коелучу кардарлар, алар кимдер болот? Эмне себептен мындай сиздерге башкалардан айырмаланып, алар менен көбүрөөк иштешүүгө туура келет? Алар эми көбүнчөсү өзүнө ишене албаган, самооценкалары занижены, өзүнүн келечегинде бир максаты жок, өзүнүн деген кандайдыр бир тревожность бар, или там неуверенность в себе, ошолордун барысын ар бир кардардын сүйлөшүүдөн кийин анализдеп чыгып,
ошолордун көйгөйлөрүн издеп таап, анан кийин ошого программа түзүлүп, ошонун негизинде анан иштелип чыгыр, иш алып барабыз да. Демек силер ар бир кардар менен өзүнчө индивидуально бири-бирине окшош болгон программаларда иштейт экенсиздер да. Ар кимдин өзүнүн индивидуалдык подход кылып анан иштейбиз. Ушул сиздердин иш тажрыйбаңыздарда мындай бир кандай десем, катуу эсиңиздерде калган же болбосо таң калтырган сиздерди же бир ыраазы кылган бир пробация кардарларына байланышкан бир окуялар болду беле? Сиздин тажрыйбаңызда балким болду беле? Күтүлбөгөн балким сиз үчүн. Эми баягы кылмышкерлер деле ар кандай кесиптин ээлери анан кесиптагы адамдын баягы мүнөзүнүн калыптанышына бир таасирин тийгизип коет эмеспи? Анан балким бир сиздер күтпөгөн кесиптин ээлери болуп калат. Балким ал адам дагы бир психолог болуп калат, психологиялык бир билими бар болуп калат деген сыяктуу бир эсиңиздерде калган учурларда. Болгондо эле эмес окшойт, Бизде эми ар кандай кардарлар келет да. Мага бир бала келген, сүйлөшө келсе, аябай общительный, аябай мындай гиперактивный бала экен. Бирок проблемасы ошол, ата-энеси менен мамилеси түзө албаган. Атасы авторитарный семьяда өскөн, атасы өтө катуу тартипте өсүп, баласын эч качан анын мамилесин, анын көйгөйүн, анын проблемасын эч качан укчу эмес да. Энеси атасынын сөзүн сүйлөп, бала деген башында ошол алардын катуу тартибине баш ийип келип, бирок кандайдыр бир убагы келгенде ал уже сопротивление берип, уже үйүнөн качып, сырттагы чөйрөдөгү өзүнө окшогон балдарга аралашып, акыры ушундай кылмыш ишине барган экен да. Анан кийин уже бизге келгенден кийин ата-энеси менен иш жүргүзүлүп, бала менен иш жүргүзүлүп, ата-энесине туура түшүнүк берип, бул бала переходной период, бул мындай учурда физиологиялык, психологиялык өзгөрүүлөр болот ар бир балада. Муну сиздер туура түшүнүңүздөр керек деп ата-энеси менен да туура кеңештерди берип, иштерди жүргүзгөндөн кийин кадимкидей бул үй бүлөдө өзгөрүүлөр келип, бала деген туура жолдорго түшүп, уже сабагын калтырбай окуп, ата-энеси да аябай чоң ыраазычылыктарды билип, бала дагы кантип жеңилдөөлөргө алып келдим деп аябай чоң ыраазычылыктарды билдирген күндөр көп болот. Эми ушундай балдар бизге көбүнчөсү ушундай кардарлар келишет. Так, мына ушул пробация кардарлары мындай оңой эмес тагдырдын бир сыноосуна туш келген учурлар болот да, анан кийин мындайча айтканда бир депрессияга кабылып, өздөрүн өздөрү жек көрүп, бүт айланага таарыныч артып, кандайдыр бир жаман ойлорго жетеленип, ушундай деңгээлдеги кардарлар болуп калышы мүмкүнбү? Анан аларды ушул абалдан кантип чыгарасыздар? Ооба, андай абалда болгон клиенттер болушу мүмкүн. Эгерде андай клиенттер келе турган болсо, биз жумасына чакырып, ар кандай бизде методикалар бар. Ошолор менен иштешип турабыз. Ошондой эле үй бүлөсүнө дагы байланышып, үй бүлөсүндө чакырып, үй бүлөсү менен да жекеме-жеке сүйлөшүп, ушундай көйгөй болуп атыптыр, мындай акырын эме кылгыла деп мындай эме кылып, эртерээк алардыга да эскертүү берип коебуз да. Чтоб алар дагы билиш керек, үй бүлөсү дагычы баланы түшүнүп, эмнеге мындай болуп атканын деп. Ушул кылмыштуулукка адам барууда эми биз жогоруда себептерин бир нече санап өттүк, бирок адам өзүн өзү колго алып, психологиялык жактан өзүн өзү колго алып, кылмыш жасабай кое алабы? Мисалы, катуу ачуусу келгенде бирөө менен мушташып кетпей деп коелук, же болбосо аябай акча зарыл болуп турса дагы бирдеме уурдап албай ошол абалдан чыгып, мындай адамдарды биз кандай десек, мындай бир психологиясы туруктуу, күчтүү адамдар деп айтабызбы? Аларды үлгү катары койсок болобу? Ар бир киши өзүнүн көз каранды өзү чечет, өзүнүн тагдырынчы. Если мен действительно башка мындай кылмыш жолуна барбашым керек деп өзүнүн жасаган ишин туура баа берип, өзүнүн ошо волясы менен токтосо, ар бир кишинин өзүнөн. Мен ар бир клиентке айтам ошо. Если жакшы жашоону тандагысы келсе, ал в любом случае
алып кете алат, өзүнүн жашоосун алып кете алат, жаман жолго барбауга аракет кылууга мүмкүн. Демек, ал кылмышкер мисалы азыр болуп калган күндө дагы ал өзүнүн баягы психологиялык көз карашын өзгөртүү менен жашоосун толук кандуу өзгөртө алат, өзүнүн гана колунда. Жакшы жагы. Жашоосунун баары, жакшы жашоосунун баары ар бир кишинин өзүнүн колунда. Жакшы. Бул эң жакшы бир баалуу кеңеш болду деп ойлойм бардык эле биздин угармандар үчүн. Чындыгында тагдыр дейбиз, маңдайга жазганы дейбиз, бирок чындыгында ошол нерселерди баягы айтып коет го, адам эртең менен тургандан кечкеге чейинки тагдырын өзү жазат депчи. Ошол сыяктуу жакшылык жасайбы бирөөгө же жамандык жасайбы, адам өзү чечип, өзү чечимди кабыл алат болуш керек. Бул үчүн албетте сиздердин психологдордун жардамы, көмөгү чоң. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Андыктан биз бүгүнкү уктурууну жыйынтыктаганга аргасызбыз. Урматтуу угармандар, бизде бүгүн студияда конокто психолог, пробация институтунун жетектөөчү адиси Нургүл Садыкбаева жана ушул эле мекменин экинчи жетектөөчү адиси психолог Тахмина Талгатова болду. Биз кылмышкерлердин психологиясы тууралуу сүйлөштүк. Тагыраак айтканда, аларга кандай көмөк же болбосо алардын кылмышкерликтен алып чыгууда, экинчи жолу кылмышкер болууну кадам таштабоосуна айлана чөйрөсү кандай көмөк бере алат. Бул багытта бир нече кеңештерди алдык. Ал эми психологдон кеңеш бүгүнкү уктуруубуз ушуну менен жыйынтыкталат. Биздин толкунда кала бериңиздер.